Урматтуу SK Production YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрү, биздин каналда биринчи болсоңуз, анда подписация баскычын басып, андан кийин коңгуроону басканды унутпаңыз. Биз баштадык. Салам достор, бүгүн сиздер менен автоунаалар дүйнөсүнө сапар алып көрөлү. Биз менен бирге болуңуз. Дүйнө жүзүндө күн сайын ар кандай маркадагы жана ар кандай формадагы автоунаалар иштелип чыгат. Бул боюнча бир аз болсо да маалыматыңыз болсо керек. Демек, бүгүн биз күн сайын чыккан жаңы автоунаалар жөнүндө сөз кылабыз. Бизге белгилүү болгондой, автоунаа заводдун чыгаары менен автосалонго сатууга коюлат. Бирок чыгарылган автоунаалардын баары сатыла бербейт. Албетте, автоунаа бул тамак же болбосо башка нерсе эмес. Бизге күн сайын керек болчу. Жок эле дегенде бир автоунаа 4-5 жыл кызмат кылат. Сатылбай калган машина кайда барат деген суроо жаралат эмеспи? Бардык эле заводдо бир эле автоунаадан кеминде 1000 даана иштелип чыгат. Анан аларды сатууга коюшат. Бир жыл өтүп сатылбай калган машина калат. Кайда алып барабыз? Бир аз баасын түшүрүп, кайра сатууга коебуз. Өткөн жылкы, бирок жаңы машина 20-30% арзандатуу менен. Бирок анда да сатылбасачы, анда унаа сактоочу жайга, бирок ал жерде тилекке каршы эч кандай орун жок. Себеби өткөн жылдагы калган автоунаалар менен толуп калган. Убакыттын өтүшү менен эски машина сатууда эч кандай пайда алып келбейт. Атайын буйртма менен жасалган же болбосо дүйнөдө сатууда абдан тез кетүүчү автоунаалар да бар. Алар мынчалык көп өлчөмдө иштелип чыкпайт. Аларга Ford, Kia, Hyundai, Mitsubishi, Toyota жана Honda сыяктуу талап жок. Бул себептер сөзсүз түрдө эске алынат. Кайсы өлкөдө кандай автоунаа жакшы сатылат? Бул завод ээсине маалым. Канча сатылды, канча калды, канча акча жумшалды, канча пайда калды дегендей. Мисалы, Kia Sportage Россияда абдан жакшы сатылат, бирок Кытайда сатууда анын орду абдан начар. Себеп дегенде кытайлыктарга анын көрүнүшү жакпайт дешет. Жогоруда айтылган себептерден улам дүйнө жүзүндө автоунаалардын көрүстөнү пайда болот. Жаңы, бирок сатууда өз ордун таба албаган машина, аларды мына ушул жерге алып келип коюшат. Көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдөн мындай жерлерди кезиктирүүгө болот. Сиз ойлоп калышыңыз мүмкүн. Колунда жок, же болбосо балдар үйүнө өткөрсө болмок деп. Албетте, андай кылса болмок. Бирок мындай кылуу заводду